Биз адамдар дайыма белгисиз нерсеге умтулуубуз менен айырмаланып келгенбиз. Ошондуктан саякаттоо кызыгуубузду канааттандыруунун, жаңы нерсени билүүнүн кызыктуу жана маалыматтуу жолу. Бул Вики ал саякаттоону жакшы көрөт. Эми анын жолу Кыргызстанда. Ал маалыматтардан Кыргызстандын кайталангыс жаратылышка ээ экендигин билип, камераны жанына алууну чечти. Бир күндүн ичинде Вики көп сүрөттөрдү тарды. Анын сүрөттөрүндө буум капчыгайы, туу дарыялары, коз жайлуулар болгон. Ал боз үйдө болду. Ички жасалгаларын тартып, ат менен сейилдөөгө да жетишти. Ал күндү көлдүн жээгинде аяктоону чечти. Ал жерде эмнелер гана жок эле. Жүгөрү, балык, күн карамаданы, кытырак кар төшкө, суусундуктар. Ал кытырак кар төшкө жана лимонад сатып алды. Вики тамак ичип, сууга сүзүп, шагыл таштардан эстеликке алды да, анан кайтып, кечке чейин тарткан сүрөттөрдү карап көрүүнү чечти. Вики сүрөттөрдөн кооз пейзаждарды гана көрбөстөн, тебеленген чөптөрдү, ыргытылган желим бөтөлкө баштыктарды, күн карамаданынын калыктарын көрдү. Бардыгы ал элестеткендей болгон жок. Вики өз жаратылышынын келечегин ойлонбогон, аны булгаган адамдарды күнөөлөдү. Ал аксытуучу нерселерди, бирок бир жолку товарларды саткан, келечекти ойлобогон сатуучуларды айыптап, өзү да алардан алыс эмес экендигин сезип, үрөйү учту. Өзү деле жээкке кытырак кар төшкөнүн баштыгын, бошогон желим бөтөлкөнү анын кесепети жөнүндө ойлонбостон таштап кеткен эле. Эртеси күнү Вики кыргыз маданияты менен таанышууну улантты, бирок бардыгына такыр башкача көз менен карады. Өз кылыгы Викини келечек жөнүндө ойлонууга мажбур кылды. Ал адамдардын эртеңки күнү өзүлөрүнө канчалык зыян келтирерине таң калды. Сувенирлерди карап жүрүп, ал пластиктен жасалган морд буюмдарды эмес, бышык жана кийизден жасалган экологиялык буюмдарды тандады. Вики улуттук оймолору бар эко баштык да сатып алды. Вики кол өнөрчүлөр менен баарлашып, жергиликтүү маданияттын түрдүүлүгүнө таң калды. Дүкөндөгү сунуш кылган сувенирлер ага дароо эле тажатма жана окшош сезилди. Эмне үчүн бардыгында бар сувенирлерди сатып алабыз деп ойлонду Вики. Эстеликке маданий мурастын бир бөлүкчөсүн алуу алда канча кызыктуу деп чечти. Кантсе да ар бир маданият кайталангыс жана аны колдоо зарыл. Саякаттын аягына чейин Вики туруктуу керектүү түшүнүгүн изилдеди. Ал экологияны сактоо максатында өзү үчүн жаңы дүйнөнү ачты. Андан кийин Вики велосипед менен саякаттоого аракет кылып, ал тургай күнүмдүк жашоодо экологиялык таза транспортко өттү. Кыз туруктуу керектүү түшүнүгү планетанын бардык адамдарына тиешелүү деп чечти. Кантсе да жалпы келечекти сактоо аракети ар кимдин колунда. Жыйынтыгында бардыгы салыштырылып үйрөнүлөт. Көп өтпөй Вики байкоолорун жана тыянактарын социалдык тармактарда тынбай бөлүшүп, адамдарга экологиянын, экономиканын жана жалпы келечектин ортосундагы байланышты жеткирүүгө аракеттене баштады.